Кадырман теле көрүүчүлөр, Аян каналында Рамазан 2016 долбоору кайрадан биз сиздер менен түз эфирдебиз. Бүгүнкү темабыз даават. Андыктан сиздер дагы 91 70 70 номерлер аркылуу байланышка чыгып, теманын негизинде суроолорду берип, балким пикир айтсаңыздар дагы болот. Ошондой эле 88 50 кыска номер аркылуу SMS менен суроо берип, жооп алсаңыздар дагы болот. Студиясынын коногу Билал Сайпиев, Кыргызстан мусулмандар дин башкармасынын даават насаат үгүт бөлүм башчысы. Ал эми устаз, биз сөзүбүздүн аягы жери ушул дааваттын таблик мектеби боюнча болуп атканда, ушул 3 күн 40 күн 4 айлыктын түзгөн муштахид боюнча, анан ал эмнеден алып түздү? Ошол боюнча кыскача айтыңыз, анан кийинки тепкичке өтөйүн. Индияда Мухаммад Ильяс рахматуллаху алейх Кандехлеви деп чоң алым өткөн. Буну муштахид деп билесиз да? Өзү суфи, анан ханафи мазхабында болгон да. Өтө чоң алым болгон. Ата тектер деле Абу Бакыр Сыдык разияллаху анхуга чейин барат экен да булардын. Чын Мына ушул киши мусулмандарды караганда Индияда эки нерсе калган экен да. Кайсыл кылымда болуп атат бул? Бул эми мына 20 кылымда эле. Эки нерсе калган экен мусулманчылыктан. Бирөөсү мен мусулманмын дейт, анан экинчиси баягы мүрзөгө көмөт. Башка жагы бүт эле бут парас, от парастардын эмеси болуп кеткен да, адатычы. Устаз, келиңиз, бизде тартип ушундай, телефон чалуу келсе сөзүңүздү бөлүп турабыз, капа болбой. Сазыр сөзүңүздү улайсыз. Ассалому алейкум, кош келдиңиз. Биз угуп атабыз. Ассалому алейкум, урматтуу теле көрүүчү. Ассалому алейкум, рахматулла. Ва алейкум салам, рахматулла. Кош келдиңиз, сурооңузду берсеңиз болот. Биз угуп атабыз, сурооңузду бериңиз. Рамазан айыңар куттуу болсун. Амин, сизге дагы куттуу болсун. Мен мындай суроо берейин дедим эле агайыма. Могу дааватка чыкканда жанакы гашамал болот эмеспи? Ошондо 4 адам бөлүнөт да. Ооба. Амир саап, кызматчы, анан мутакаллим зикирчи. Мутакаллим. Анан далил болуп. Ооба. Анан ошол мутакаллимдин ошол билимдүүлөр чыкса болобу? Ошо эмеге, ато жанакы билимсиздер чыгып калып атпайбы, мутакаллимге шайланыпчы. Ошолор мындай үгүт кылганда мындай үгүт кыла албай ошо жагы начар болуп атат да. Түшүндүк. Сурооңуз бүткөн болсо. Көз карашыңыз кандай? Алла разы болсун, ата. Анда устаз, Рахмат. Сизге да рахмат. Бул боюнча азыр сөз арасында айтып өтөлү. Баякы таблик мектебин түзгөндү айтып атып, ушул жерге келебиз. Ошол жагынан айтып. Бул анан ушул шейх Мухаммад Ильяс рахматуллаху алейх элдин акыбалын көрүп анан биринчи жамаатты чыгарыш үчүн өтө көп убакыт кетет да. Себеби эл оокат менен, дүйнө менен болуп, диниден аябай алыс калып кеткенге сарсана болуп, анан биринчи жамаатты чыгарганда 3 күн билимсиз адамдар чыккан да жамаатка. Анан чыгып, анан пайгамбардын сүннөттөрүн үйрөнүп, кантип жеген, кантип отурган, кантип уктаган, кантип дарат алган, кантип усул кылган, кантип баардык кантип деген суроонун баардыгына 3 күндө көп сабактарды өтүп анан кайтып келгенден кийин бул деди аябай сүйүнөт да, эми бул иш кетти деп. Ортодо 1000 жыл токтоп калган сахабалардын амалын Алланын жолуга чыкканда кайрадан тирилтирет да. Муну кайра жаралуу десең деле болот да. Анан тартип, адамдардын албетте жумушу көп, ошоң үчүн 3 күн, эң жакшысы 3 күн. Кайра 27 күн өзүнүн жумушун кыла берет дүйнөлүк. Бул болгон тартип. Мисалы үчүн тартип бул эме башка мисалы үчүн медреселерде 3 ай каникул болот. Анан 5 жылдык программа. Пайгамбардын убактысында болгон эмес. Булардын алымдардын тартиби да. Ошого окшош эле бул даават диндин үйрөнүүнүн бул жылып жүргөн медресе да. Жаш да чыга берет, кары да чыга берет. Бир адамдын 5 жыл институтта окуганга убактысы жок. 3 күн табылат карыга да жашка да. Бул кыргызга бул медресени Алла таалам чын эле бир белек кылып эле берип койду десең болот да. Азыр бүгүнкү күндө Кудайым буйруп жамаат акыркы мына орозодо
өтө көп жамаат чыкты да. Эртең 24-түндө дагы Кыргызстан боюнча бүт айылдарга ушу жамаат чыгат, медреселерден студенттер чыгат 40 күнгө. Кудайым буйрса 24-июндан 25-ке өтөр. Ушул биз түнү менен иштейбиз да. Алла разы болсун. Анан 200-300 жамаат чыгат буйрса. Теле көрүүчүбүздүн суроосуна кыскача жооп бересиз. Теле көрүүчүбүздүн суроосу абдан туура болду. Негизи ошол кыдырып чыккан кезде, баягы гашка, бул кыдыруу деп коет. Сүйлөгөн адам ал жерде баян кылып шариатта айтыш ал көрсөтүлгөн эмес. Тартипте үйдөн киши чыгабы, ассаламу алейкум, менин атым Абдурахман, сиздин атыңыз ким? Эшмат. Жакшы экен. Биз Борбордук мечиттен келдик сиздердин айылыңыздарга, Бишкектен. Дин бул бактылуулуктун белгиси. Бул дин Алла Тааланын берген бизге бактылуулугу. Бул бактылуулук мээнет менен келет. Ошо мээнет боюнча мечитте азыр аалымдар келген, ошол жакта баян болот, сөз болот. Сиз эгерде мына убактыңыз болсо, барып бир жакшылап аалымдардын сөзүн угуп келсеңиз деп, эки ооз эле сөз бул жарчы да, кыскасы. Ошентип эле айтып коет. Анан ал жерде чыгып ар бириге маселе баян айтып отурса, 1 саат убакыт жетпейт да. Айылдын баардыгын чакырыш керек да мечиткечи. Бул тартип такталган, анан усулунда бар да. Усулунда бар. Мунун мутакаллимдин айта турган сөзү усулда бар да. Алла разы болсун. Бизге СМС суроо келген экен. Атама даават кылсам болобу, динди жеткизсем болобу деп уулунан келип атат да. Даават бул өзү негизи жалпы элге кылынат. Дааватта 4 усул бар да. Даават боюнча жалпы сахабалар динге кирген. Экинчиси кызмат деген бар да. Кызмат менен пайгамбарыбыз кызмат кылды, Билал разияллаху анху динге келди да. Үчүнчүсү талим. Фатима бинти Хаттаб өзүнүн күйөөсү менен талим өттү, Умар ибн Хаттаб келип туруп не болду? Мусулманга болду да. Төртүнчүсү зикир ибадат. Намаз окуу, зикир чалуу. Бул аркылуу Хинда менен Абу Суфиян динге кирген да. Даават, андан кийин талим, андан кийин кызмат, андан кийин зикир ибадат. Демек, ата-энеңизге кызмат кыласыз. Жалаң кызмат кыласызбы? Себеби пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламдын дааваты 10 даават болсо, бирөөсүнү сөз менен айткан, 9-уну кызмат менен даават кылган да. Ошон үчүн биз баягы аз сүйлөп, көбүрөөк кызмат кылсак, ошол ата-энеге болгон даават болот. Эң жакшы даават кылабыз. Анан устаз, бүгүнкү темабыздын маңызы даават болуп атпайбы? Анан биз кайра эле 3 күн 40 күнгө кирип атабыз да. Мындай нерсени айтайлычы. Мисалы үчүн бизде даават кылган баягы таблик туугандарыбыздан башка жамааттар да бар да. Мисалы үчүн бул теле аркылуу сүйлөөнүн өзү да даават болуп атпайбы? Бир даават. Баягы. Ошол сыяктуу башка туугандарыбыз да бар да. Эми ошолордун кылган иши айтор даават бул 24 сааттык жашоодогу пайгамбардын сүннөтү менен жашоо, ошол даават десек туура болобу? Болот, туура болот. Анан практикада даават менен тилдеги дааваттын эмне айырмасы бар? Практикадагы даават менен тилдеги дааваттын айырмасы, качан адам баласы чыгып денеси менен сезгенде таасири күчтүү болот да. Дене менен. Себеби дин калем менен эмес, кадам менен таркайт деген сөз бар да. Ошон үчүн бул тажрыйба, практика сиз айткан бул өтө чоң эме да. 3 күнгө чыгып келген бала Алланын жолуга. Мен бардык динди үйрөнүп келдим дейт экен да. Экинчи жолу 3 күнгө чыкса, менин үйрөнө турган нерсем көп экен деп келет экен да. Үчүнчү жолу 3 күнгө чыкканда мен эчтеке билбейт экенмин деп келет да. Демек, 3 күн бизге аз көрүнгөн менен көп нерсе үйрөтүлөт да. Чыкканда баягы. Аллах разы болсун. Анан устаз, ушул даават иши токтоп калса эмне болот? Даават ишини Алла Таалам өзү токтотот, өзү жүргүзөт. Бул дин сүзүлсө да үзүлгөн эмес. Кудайым буйрса, бул дин Алланыкы. Аллах субханаху таалам бизге ушул динди берди. Мен өзүмчө ойлойм да, дааватсыз жашоо баягы мааниси жок, кызыксыз жашоо деген сөз да. Себеби элдин баардыгы эле кара булуттай эле капырчылык, күнөө иштер, баягындай динсиздик, ичкилик, наркоман, рекетчилик, ушулардын баардыгы каптап келе берсе, анда жашоодо эч маңыз калбай калат да. Кыргызстанда эмне үчүн жаштар оңолуп, элибиз оңолуп, монтип астыга чыгып аткан себеби, мен ойлойм, жалпы баардык мусулмандар
кайсы түр менен болсо дагы ушу даават кылып аткан себептен да. Мен Анан- айтпайм дааватчылар эле деп. Мисалы үчүн Саид Нурси, мисалы үчүн Адеп Башаты, канча эме болсун, ошол бизде жамааттар бар, ошолордун дааваты элге көп пайда берип атат да. Мындайча айтканда даават исламды жайылтууда Аллах Таала бизге муктажбыз. Балким биз Аллахты разы кылайлы деп даават кылабыз да. Биз Аллахтын даават парзын аткарайлы деп. Эң туура. Аллах разы болсун. Ал эми биз азыр кайрадан викторинага кезек беребиз, Кудай буйрса. Викторина ойноткондон кийин кайрадан темабызга кайтабыз. Андыктан Аян каналынан алыстабыңыздар. Кудай буйрса, саарлыкка чейин сиздер менен бирге болобуз. Ырайымдуу, мээримдүү Аллахтын ысмы менен. Акыйкатта асмандардын жана жердин жаралуусунда, түн менен күндүн алмашуусунда, деңиз үстүндө адамдардын пайдасы үчүн сүзгөн кемелерде Аллах асмандан түшүрүп, ар түрдүү жаныбарларды тараткан, өлүк жерди кайра тирилткен сууда, жана алмашып соккон шамалда, жана асман менен жер ортосуна моюн сундурулган булуттарда акылдуулар үчүн белгилери бар. Орозодо адамдын дене мүчөлөрүнүн баары күнөөдөн коргонуусу керек болот. Орозосуз орозолуу адам бар. Ал тамак жеп ичсе да дене мүчөлөрүн күнөөлөрдөн сактаган адам. Орозолуу орозосуз адам бар. Ал тамак жебей жүргөнү менен дене мүчөлөрүн да күнөөлөрдөн сактабаган адам. Имам Газали. Абийирди жашыңдан сакта. Кайрадан сиздер менен викторина оюнуна кезек келип жетти. Мынакей бүгүн абдан көптөгөн жанагы суроого көптөгөн жооптор келген экен. Бири-биринин артынан бирин чыгарып жетишпей калдык. Азыр дагы абдан кызыктуу суроо күтүп турат. Бүгүнкү күндө ошол даватчылар тууганчылыгын үзүп кетет деген көп сөздөр бар. Бирок ушуга пайгамбарыбыздын кандай насааты бар? Же болсо эле деги эле бул тууганчылыкты мамилени сактоо боюнча пайгамбарыбыздын дагы көптөгөн насааттары бар. Мына ошол насааттардын бири балким сиздин эсиңизде калса, бул түбөлүк өмүрүңүзгө жетишерлик хадис да болуп калышы толук ыктымал. Жана бул кылган бул хадиске амал кылып калсаңыз, Алла Таала мындан ыраазы болуп сизди жаннатка сүйрөп кетишке кадыр зат. Мына урматтуу туугандар, суроо мындай. Абдулла бин Амр бин Ас радиаллаху анху баяндайт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мындай деген: Туғаны дейт. Жакшы мамилесине жараша алака катыш кылган адам тууганчылык акысын өтөгөн болуп саналбайт дейт. Демек, туғаны дейт, өзүнө жакшы мамиле кылса дейт, анан ал менен жакшы мамиле кылып атканына карап алака катышта жүргөн адам бул тууганчылык акысын өтөгөн болуп саналбайт дейт. Чыныгы тууганчылык акысын өтөгөн адам бул баланча деп пайгамбар айтат. Кана сиздерге суроо анда эмесе, чыныгы тууганчылык акысын өтөгөн адам кандай болот? Ошол хадис келген, бул Бухариде келген. Абдулла бин Амр бин Ас радиаллаху анху баяндай хадис. Бул Риядус Солихин китебинен түзүлгөн суроо. Бул хадистер мына бул тууганчылыкты бекемдөө боюнча суроолорду 88-50 кыска номерлерине кабыл алабыз. Тууганчылык, чыныгы тууганчылык акысын өтөгөн адам кандай болот? Жана кандай деп пайгамбарыбыз салам насаат айткан. Ал эми тууганына жакшы мамиле кылып жатканда аны менен алака катыш түзүү, бул тууганчылык акыны өтөгөн болуп саналбайт экен. Агай айтсаңыз ушул тууганчылык боюнча негизи көпчүлүктөр дават менетин айтып калат. Тууганын карабай өптүр, анан кийин туугандар менен, бир туугандар менен такыр мамиле кылбай калыптыр деп. Бул кандай карайсыз? Бул туура эмес. Себеби пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам силатур рахим дейт.
шариятыбыздагы эң чоң бир сооптуу иш тууганчылык мамиле да. Туугандар бири-бири менен мамиле боло турган болсо, эгерде үзүп кое турган болсо дейт, бул чоң күнөөлөргө кирип калат. Ошон үчүн Алла Таалам эгер тууган бири-бири менен урушуп кала турган болсо, 3 күндөн ашык тарынышпасын дейт. Тезден бири-бириден кечирим сурап, эгер ким биринчи салам берип, ким биринчи кечирим сураган болсо, ошол бейишке биринчи кирет деп айтат да. Ошоның үчүн иннамал муъминуна ихватун деп, албетте момундар бири-бириге тууган болот, бирок момундардын ичинен дагы кандаш, баягы энелеш, аталаш бир туугандар сөзсүз кыйынчылыкта бири-бирине жардам бериш керек. Ал эми дааватта бир туугандарды таштап кетти деген сөз, бул баягы албетте пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам даават кылганда алар ар түрдүү жаман сөздөрдү айткан, жинди деген, башка деген ар түрдүү жаман сөздөрдү айткан. Алардын көзүнчө биринчи дааватка чыккан адам ошондой болуп калат да. Кийин барып туруп мына практика жүзүндө көрүп атабыз. Ошо үй бүлөсүнүн баардыгын намаз окутуп, баардыгын ынтымакка чакырат. Сактап калган. Мисалы үчүн мына СТВС деген чоң ислам университети мугалим барбы? Ошол биринчи көп баяндарында да көп айтат. Даават кылганда мен бир туугандарым аябай жаман көргөн дейт. Сени мен Акаевтай президент болот десе, сен дуана болуп калдың деп ушундай жаман көргөн. Азыр бардыгы молдекени сыйлашып, ажыга барып келишип, үйлүү жайлуу болуп бир туугандар бүт намазкан да. Мына ушундай эле ар бирибиз деле ушундай да. Бир үйдөн бир адам жакшы болуп калса, калганынан эмне таасири тиет, Кудайым буйрса. Бизге суроолор келген экен. Жооптор аларды капа кылбайт дейт. Аларды капа кылбайт дейт. Жок, капа кылба дегендей болсо керек. Аларда жок, Аллах үчүн тууганыңарды жакшы көрөт дейт. Тууганыңарын жакшы көрөт дейт. Туугандарын дейт, Туугандарын жакшы көрөт. Аллах үчүн туугандарын жакшы көрөт дейт. Жок, бул да жооп туура эмес. 8850 кыска номерлерине кабыл алабыз. Өзүңүздөр көрүп тургандай жазылып турат бардыгы. Дагы бир жолу окуп коеюн. Тууганынын жакшы мамилесине жараша алакка катыш кылган адам тууганчылык акысын өтөгөн болуп саналбайт. Чыныгы тууганчылык акысын өтөгөн адам бул баланча дейт. Хадисти толукташ керек экен да. Хадисти толукташ керек сөзсүз түрдө. Муну Абдулла бин Амр бин Ас деген сахаба баяндаган, Бухариде келет. Аллах үчүн туугандарын жакшы көрөт дейт. Туугандарын жаңы Аллах үчүн туугандарын жакшы көрөр деген окшойт да. Жакшы көрөт. Аллах үчүн туугандарын жакшы көрөт. Туугандарын мамилесин үзсө да, алар менен жакшылыгын токтотпогон адам дейт. Ушул жооп туура болгон экен. Бирок мындай толук келбесе дагы мааниси ушуну камтыган экен. Туугандары мамилесин үзсө да, алар менен жакшылыгын токтотпогон адам деген экен. Кыргызча мааниси таш менен урганда аш менен ур дейт да. Мындай бул хадисти толук окуп коелу. Тууганын жакшы мамилесине жараша алакка катыш кылган адам тууганчылык акысын өтөгөн болуп саналбайт. Чыныгы тууганчылык акысын өтөгөн адам туугандары арадагы катышты үзгөндө дагы алар менен катташып жакшылыгын токтотпогон адам. Мына ушул тууганчылык акысын өтөгөн адам болуп саналат деген экен. Мына бүгүнкү күндө урматтуу туугандар, ушул маселени чече албай жаткансыздар, канча деген бир туугандар тууганчылык үзүп кетип жатат. Бүгүнкү күндө көрүнүш атат. Баарыбыз эле көрүп жүрөбүз. Мына ушинтип үзүп жатканда дагы сиз болбой эле тууганчылык мамилени кура берсеңиз, тууганчылыктын акысын курган болуп эсептелет экенсиз. Алла Тааладан дагы бир пайгамбар саллаллаху алейхи өкүм келет. Ушу туугандарыңа эң биринчи дават кыл деген келсе керек, Тууган, уурларды туугандарым бар чыгырып, кызым Фатима, Хашим уулдары, жана башка уулдары деп туугандарын дасторконго чакырып, мына дават кылып бир ынтымакты бекемдөө үчүн. Ошондой эле тууганчылыкты бекемдөө жөнүндө дагы көптөгөн аят хадистер келет. Андыктан баарыңыздарга биздин насихатыбыз болсун. Эч качан тууганчылыкты үзбөңүздөр. Тууганчылыкты үзгөн адам бешикке кирбейт деген дагы бар болсо керек, Аракеч жана тууганчылыкты үзгөн ушу жана башка өтө чоң күнөөлөрдүн катарына кирет. Демек, ар бириңиздердин тууганчылыгыңыздар бекемдесин деген терең ишеништебиз. Бул хадис сиздердин жашооңузга жардам берет дегенде ишеништебиз. Агай, сизге да чоң рахмат бул хадисти чечмелеп берип түшүндүрүп бергениңизге. Бул жаңы элеки суроого жооп бергендер үчүн аталган Кур'ани Карим, Риядус Солихин, ошондой эле жалган адам акысы, Рамазан айы, ошондой эле балдарга кичинекей аңгеме деген китептин ээси болдуңуз. Андыктан биздин
каналга байланышка чыгып бул белектериңизди алып кетсеңиз болот. Сиздер менен дагы Кудай буйрса эртеңки күндөрү дагы Рамазан айы чыккыча дагы ушундай кызыктуу оюндар менен ойнотобуз жана көптөгөн хадистерди, балким аяттардан дагы кызыктуу окуялардан дагы камтып суроолорду даярдайбыз. Сиздер менен мен Бекказык Айтбек уулу болдум. Азыр мындан аркы эфирде урматтуу уулу кесиптеши, ошондой эле дават боюнча адис Билал Сайпиев устазыбыз келип отурат. Сиздерге да ийгилик каалайбыз. Сиздердин даватыңыздарды Алла Таала кабыл кылган болсун. Амин. Аллах разы болсун. Ырайымдуу, мээримдүү Аллахтын ысмы менен. Акыйкатта асмандардын жана жердин жаралуусунда, түн менен күндүн алмашуусунда, деңиз үстүндө адамдардын пайдасы үчүн сүзгөн кемелерде Аллах асмандан түшүрүп, ар түрдүү жаныбарларды тараткан, өлүк жерди кайра тирилткен сууда, жана алмашып соккон шамалда, жана асман менен жер ортосуна моюн сундурулган булуттарда акылдуулар үчүн белгилери бар. Орозону жашагандардын оозунан. 7 нерседе жакшылык жок. Жан дил менен бериле окулбаган намазда, керексиз нерселерден сактанбастан тутулган орозодо, сөздөрүн бузуп шашыла Куран окууда, күнөөлөргө тоскоол болбогон ибадатта, берешендиги жок мал мүлктө, опаасыз достукта жана ыклассыз дуада. Али бин Абу Талиб, Аллах андан разы болсун. Акылсыз атасын акмалайт. Кадырман теле көрүүчүлөр, биз Бекказы досубузга ыраазычылык билдиребиз. Өтө жакшы суроону даярдап келди. Бир туугандык боюнча алар менен эмне дейт? Алар таш менен урса дагы аларга сөз түрдө аш менен жооп бер деген маанидеги хадисти бизге айтып өттү. Сөз түрдө бул бизге келип жетти. Демек, буга амал кылуу биздин мойнубузда. Андыктан туугандар менен мамилени үзүү чоң күнөөлөрдөн экенин унутпайлы. Ал эми биз дават темасында улантабыз. Биздин эфирибизге кошулуп суроо берем деген болсоңуздар, анда түз байланышта 91 70 70 номерлери кызмат кылат. Телефон чалуу аркылуу байланышка чыгасыздар. Бишкектин коду 0312. Ошондой эле СМС аркылуу суроолорду 88 50 кыска номери аркылуу кабыл алабыз. Студиясынын коногу Билал Сайпиев, Кыргызстан мусулмандар дин башкармасынын дават насаат үгүт бөлүм башчысы. Устаз, анан биз бая сөзүбүз токтогон жерден уланта турган болсок, дават мындай берейинчи суроону. Даватчынын кандай сыпаттары болуш керек? Дават кылыш үчүн кандай сыпат керек мусулманга? Негизи даватчынын сыфаты жамгырдай болуш керек да. Жамгыр тоого да, сууга да, кумга да, сиңген жерге да, сиңбеген жерге деле, деңизге деле, көлгө деле жамгыр төгө берет го. Мына ушундай болот. Экинчиси бул дайым жылып турат. Анан бул жамгырдын тамчысы сөзсүз эң тунук, эң мончоктой болгон, эң таза, эң шыпа, бул даватчынын жолу сабилилла деп коет да. Ошонун үчүн башка жолдордон бул жолдун өтө эмеси аты дагы, заты дагы улук. Анан даватчы өзү негизи үлгүлүү болуш керек. Өзү тыкан болуш керек. Бирок эң негизгиси даватчы жумшак болуш керек. Жумшак дегенден максат адамдын денесинде эң жумшак жер бул тил болот. Тили өмүрү өткүчө жаракаттанбайт экен да. Себеби жумшактыгынан экен. Эң катуу нерсе бул тиш болот. Тиш бири-бири менен чабыша берип, тез эле талкаланып кетет экен да. Ошон үчүн даватта катуулук болбойт да.
Дават ушундай жакшы нерсе, агып аткан дарыяга окшогон. Эгер дарыя таштан ташка секирип отуруп, жолдо канча жаныбарларга пайда берет, канча өсүмдүктөргө пайда берет, ошондой эле өзү дагы күнгө аябай пышып, баягы пышылган кымыздай болуп эле калган сыяктуу дааватчы ошондой пышкан болуш керек да. Анан албетте удуу иля сабили раббика бил хикмати вал мауизатил хасана деген Алла Таалам Куранда аят айткан. Эй Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам, сен адамдарга даават айткын данышмандык, хикмат, акылмандык менен деп да. Сөзсүз, себеби ала кадри укулухим деген дагы сөз бар. Адамдардын акылына жараша даават айтылат да. Чоң окумуштуу адам болсо, ага Курандын ичиндеги эжаз маселелери, астрономиясы бар, бул жерде географиясы бар, мынабул океанология боюнча көп эмелер бар да. Келиңиз, бизде телефон байланышы бар экен, андан СМСке дагы жооп берүүгө аракет кылабыз. Ассаламу алейкум, кош келдиңиз. Биз сизди угуп атабыз. Ассаламу алейкум. Алейкум рахматулла. Кош келдиңиз. Сурооңузду берсеңиз болот, угуп атабыз сизди. Мен мындай суроо берейин дедим эле. О дааватка жолдош балдары менен, достору менен, туугандары менен чыкса болобу? Өзүнчө чыккан дурушпу? Аллах разы болсун. Анан устаз, дааватты көрдүңүзбү? Мындай нерсе келип атат да, бул СМС суроо менимче ушул теманы ачып берсе керек. Ар бир мусулман дааватчыбы же даават кылыш үчүн айрым жамааттардагы адамдар гана эсептелеби дейт да. Ар бир мусулман дааватчыбы же эмне дейт? Атайын жамааттагы адамдар эле дааватчы болуп эсептелеби дейт. Жок, ким жакшылыкка чакырса ошолор дааватчы болот. Ошол дааватчы. 3 күнгө чыгып келип, ал динди үйрөнүп келүү үчүн. Ал ошол даават жолуна чыгып келген адам да. Даават жолуна чыгып келди. Бирок үйүндө болобу, автобуста болобу, тоодо болобу, чөлдө болобу, сүйлөп даават кылган адамды даи деп коет, чакыруучу болот Алла Таалага. Негизи дааватчы болот. Анан 3 күндүккө чыгуучуларды, мисалы үчүн 3 күндүк ислам мектебин окуп келди деп айтса деле болот да. Болот. Демек, ар бир мусулман дааватчы эгер ал Аллахтын жолуна чакырса. Эми мындай да, авам деп коет, анан хас деп коет да. Демек Кыргызстанда азыр 3000 мечит болсо, 3000 мечитте бир түрдүү китеп окулат. Фазаил амал деген. Амалдардын баалуулугу деген китепте, сооптору. Анан күнүгө таалим болот. Күнүгө кеңешме болот. Жумасына бир жолу кыдырма болот. Демек бул тартипке түшүп калган жалпы коомчулуктун эли кылып аткан иш бул салтка да айланып калды азыр 20 жылдын ичиндечи. Ошону үчүн бул жакшы жөрөлгөнү колдоп кубаттап аткан мына президентибизге да чоң рахмат айтсак болот да. Ал сөзүндө мынтип айтты да: "Вот эти даватчики" деди. "Они говорят то, что мы говорим" деди да. Биз айта турган Ханафи мазхабындагы маселелерди элдерге айтып атат булар деди. Аларды биз тоспогонубуз, токтотпогонубуз абдан жакшы болду деп жылдык отчетунда ушинтип айтты да. Себеби эгер аларды тоссо дейт, подпольныйга кирип кетип, радикал болуп кетет деген сөздөрдү айтты да. Ошон үчүн эгерде чындыгында даватчыларды токтотуп кое турган болсо, бир жылдан кийин кепилчилик жок. 60% эме мечит мисалы үчүн ар ким ар түрдүү темада иш алып барса, кийин муфтияттын колунан да өкмөттүн контролдон чыгып кетет да булчу. Ошон үчүн азыр бүгүнкү күндө даватчылар бир тартипте иштеп, ушу салтка айланып калганы элибизге чоң пайда болуп атат да. Мындайча айтканда, баягы көпчүлүк элди Алла Таалам адаштырбайт экен да. Демек жакшы чоңдорубуздагы бардыгы билип атат, депутаттарыбыз да билип атат, бул даватчылардан пайдадан башка бир да зыян жок экендигинчи. Ошон үчүн мына элдин колдоп кубаттап атканы ушунан болуп атат. Анан 40 күнгө даватка чыкпагандарга кызын бербегендер бар дейт. Ушуга көз карашыңыз дейт. Эми мындай да, азыр баягы кайчы пикир чоң ата менен неберенин ортосунда да шарият боюнча. Чоң ата коммунизмге сугарылган, бала исламга сугарылган. Ортодо ата бар. Экөөнүн ортосунда кайчы пикир бар. Экинчи кайчы пикир мына биздин возрастта 40-50 жаштагылар
күйөөлөрү дайым намаз окуп, дайым мечитке жума намазга барып, жеңелер артта калып кетти. Бул экөөнүн ортосунда кайчы пикир бар. Эми жаштар жаш үйлөнүп аткандар. Мисалы үчүн адеп башатында жүргөн жигит адеп башатында кызды алып үйлөнүп, дааватчыны. Ошон үчүн баягы тең менен кафават деп коет да. Өзүнүн баягы мектебидеги адамды менен баш кошуп үйлөнсө, мисалы үчүн, бул жерде эч кандай кайчы пикир болбойт. Эгерде мисалы үчүн салафи акыйдасын тутунган менен дааватчы үйлөнүп кала турган болсо, бул өзүнүкүн айтат, үйдө баягындай талаш тартыш болот да. Ошон үчүн баягы мен бир дааватчы кызыны бирөөгө бере турган болсо, эгер дааватка чыгып келген болсо, жакшы болот эле, ыйманы бекем болуп калат, ошого берем деген бир сөз. Бирок усулда мына тартипте ушундай деп айтат, мисалы үчүн аттуу баштуу, мисалы үчүн Кыргызстанда аттуу баштуу элге таанылып калган чоң дааватчы менен чоң дааватчы бири-бириге баласыны, кызыны үйлөп кудалашпасын дейт. Эмне үчүн десе, балдар эгер турмушту сүрүп алдын алып кете албай турган болсо, эгер ажырашып кете турган болсо, эки чоң дааватчы бири-бири менен ажырашып, кыргыз эли экиге бөлүнүп калат деген алдын ала коопсуздукту эске алып, жөнөкөй эле адам өзү бири-бири менен эме кыла берсин деген, кудалаша берсин деген. Анан ошонусуна чейин каралат да. Могу дааватчы деген сөз баягы эле 40 күндүккө чыккандарга айтылып аткан сөз болуп калып атат да, устоз. Анан башка жааматты өзүнүн аты менен атап атпайбызбы? Жалпы эле дааватчылар десек болбойбу? 40 күнгө 4 айга чыккан туугандарыбызды таблик мектептегилер десек болбойбу? Анткени карабайсызбы? Мындай суроо берейинчи, үй бүлөдөгү даават кандай болуш керек? Үй бүлөдөгү даават үй бүлөнүн ичиндеби? Үй бүлөдөгү даават кандай тартипте жүрүш керек? Үй бүлөдөгү даават ата менен эне боз үйдүн эки канаттуу эшигине окшош болуш керек да. Качан экөө бекем бекилгенде үйдүн ичиндеги мусор сыртка чыкпайт, сырт дагы үйгө кирбейт да. Эгер бирөөсү жок болуп же бирөөсү ачылып жабыла берсе, анда бала менен кыз бирдей багытта кетпейт. Себеби, мисалы үчүн ата балдарды дааватка үндөп ыймандуу кылам десе, энеси ага каршы кылып атеист кылам деп аткан болсо, бунда да болбойт да. Ошон үчүн үйдө күнүгө бир 10 минуттан 20 минутка чейин таалим болуш керек. Таалим ошол хадистен ачып, мына Риязы Салихин, Фазаил Амал күнүгө, анан Хаят Сахаба окуп, ошо таалим кылып койсо, анан Алланы улуктап туруш керек. Мисалы үчүн асманды Алла таалам жаратты, жерди Алла таалам жаратты, сууду Алла таалам жаратты, куштарды, бактарды, жаныбарларды бүт Алла таалам жаратты деп 5 жашар кызыңа кайтала десең бүт айтып берет. Эртеси күнү балаңа кайталатасың. Демек, бардык ааламды Алла таалам жаратты деген даават болуп турса, адамдын жүрөгүнө руханий азык болот да. Ошол балдар мектепке барса да даават кылат. Демек, үйдө даават сөзү болбогондуктан, ар бир бала, ар бир бурчта отуруп алып өзүнүн телефонун чукулап, өзүнүн интернет менен болгондугу үчүн үйдө баягы каймактай болуп, ширелүү биримдик жок болуп атат да. Баягы сүт ирип калат го, ошого бытыранды бир түшүнүксүз жашоо болуп атат да. Алла разы болсун, устоз. Кадырман телекөрүүчүлөр, биз темабызды бир аз тынуудан кийин улайбыз. Бүгүн биз даават темасында сүйлөшүп атабыз. Андыктан бизден алыс кетпеңиздер, сарылыкка чейин биз менен бирге болуңуздар.